Anas radhiyallahu anh келеткен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма мындай деп дуа кылчу эле дейт. Аллахумма, я Аллахым, Роббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина азабан нар, муттафа алейх. Демек пайғамбарыбыз ушул дуаны көп кылчу экен. О Алла, о жаратуучубуз, бизге бул дүйнөдө да, акыретте де жакшылык бер. Жана бизди тозок азабынан сакта. Өзү пайгамбарыбыз кылган дуалар өтө көп. Чогулта турган болсо, көп убакыттар кетет аны жатташ үчүн. Бирок Алла Таала бизге жалынын үлгүсүн өзгөчө Саба Масани бу Фатиха сүрөсүндө коюп койгон. Кандай жалыныш керек экенин ошол Фатиха сүрөсүн окуган адам, түшүнгөн адам билет экен. Фатиха сүрөсүндө бардык оорга шифа бар экен, ошондой эле бардык жүрөктөрдү тазалай турган чоң бир сүрө болуп эсептелет, 7 аяттан турат. Экинчиси болсо, бул Куран Бакара сүрөсүндө Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деп пайгамбар дайым окуйт экен. Биз дуа кылганда ар кандай дуа кылабыз. Дуанын көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы, дуа кыла турган болсо, кандай кылыш керек десе, анын өзүнүн адептери бар. Биринчи адеби ушул дуа кылыш үчүн атайын убакытты дайындоо да шарт экен. Эгерде бир адам ошону атайлап, мисалы, бир мезгилде туруп, өтөнчө түнкү намаздарга туруп дуа кыла турган болсо, таараттуу болушлугу, убакыттын белгилүү болушу, андан кыбланы карап отурушу, ат-тахиятта отурушу, колдун ушундай бир төштөн өйдө көтөрүлүп турушу. Кийинкиси, мисалы, ушундай бир анча-манча сүйлөп атканың же дуа кылып атканың өзүңдү угушуң. Ичиңден эле дуа кылып туруп, ал киши не болсо өзүң укканың жакшыраак деп айтат. Кийинкиси ошол дуалар Куранда аяттар болсо жакшы экен. Экинчи пайгамбар сүннөтүндө болгон. Бирок мисалы бир адам майдалап эле ар нерсени сурай бербей, жалпылап ушул эки нерсе менен сураш. Мисалы бир адам сурайт, я Алла, бул дүйнөдө мага рызкымдын кенен кыла, өмүрүмдү узун кыла көр, жашоомо береке бере көр, душман шерин алыс кыла көр, эми ошо Роббана атина фид дунияда жетет экен да. Ушунун ичинде экен, я Алла, бул дүйнөнүн жакшылык дегенге ошонун баардыгы камтып кирет экен. Баардыгы. Мисалы бир ушунча 1 саат дуа кылды, бир адам келди, Аллахум Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар деп койду. Ушунун ичинде бул дүйнөдө эмне кааласак ичинде бар ушунун. Эми ахиретте эмнеден кутулт дейт, я Алла, мени тозок азабынан сакта, тозоктун чаяндан сакта, жылаандан сакта, ошо азап болгондан сакта. Анан кийин ушундай бир эртең шерменде болуп калыштан сакта, эртең таразанын ичинде оңундай жеңил болуп калыштан сакта, амалыбыздын сол жагынан берилип калыштан сакта деп отурбай эле, эмнекен? Вакина эмнекен? Эртең күндө Роббана фидуна хасана ва фил ахирати хасана. Ошо ахиреттеги бүткүл жакшылыктын мага бер десе эле бол, жетиштиң. Ошонун ичинде экен да. Бүт бар. Бардык десе. Бул белгилүү экен. Демек пайгамбарыбыз дуа кылчу экен, жалпы дуаларды кылчу экен. Мындай бир эле мындай эмес, мага ушу чоң терең Алла Таала айтып койду эмнени сурашыбыз керек экен. Ушул дуаны аябай жатташ керек. Бул дуанын орду өзгөчө. Ислам шариятында мисалы өзгөчө тафсирчилер аябай көп буга тафсир беришкен. Биз адамга эң керектүү нерсени айтылган, ушу эки нерсенин үстүндө гана иштеш керек экен. Бул дүйнөдө жакшылык кылыш керек экен, анан тиги дүйнөдө да жакшылык, тиги дүйнөнү көрөт экенсиң. Мындай айтканда, мына бул дүйнөдө жакшылык кыласың, эртең ахиретте ошонун жакшылыгын көрөсүң. Анан азаптан сакталасың экен, болду. Ушул мындай айтканда бизге эми бар экен да, мындай путеводитель бар экен. Кайсында кылсаң, ошондой аласың. Ошон кээ бир алымдар айтат экен, кандай жашасаң, ошондой өлөсүң. Кандай өлсөң, ошондой тирилесиң. Ошон үчүн дайыма жакшылык кылган үстүндө эле болуш керек. Адам эң биринчи бирөө жакшылыктан мурда өзүнө жакшылык кылыш керек. Өзүнө жакшылык кылганын үчүн бул жакшы тамак ичип, жакшы кийим кийген эмес экен, жакшы ибадат кылганда экен. Эгер сен жакшы ибадат кыла турган болсоң, намаздарын хушу-хузу менен боло турган болсо, зикирлерин хушу-хузу менен боло турган болсо, Аллах ыраазылыгы үчүн боло турган болсо,
ошон бирге эле субханалла сен жашооңдо табылган адал нерсени адал жерлерге садака кылынып аткан болсо, мына бул өзүбүз үчүн. Чоң алымдар айтат, инсандын дейт, бул дүйнөдө чоң нерсе бар экен. Бул дүйнөдө чоң нерсе бар экен. Аябай чоң нерсе бар. Бул жакшылык. Бир жакшылык. Сен менен мени эртең күнү ушундай бир чоң бир азаптан сактап коюшу мүмкүн. Билбей калышы мүмкүн кайсы жакшылык экенин. Кээ бирде туруп бирөөнү жол көрсөтүп коесуң, туурабы? Кээ бирде туруп мисалы алса бирөөнү кетип барат эле бир жолдон бир ташты алып коесуң. Жол кетип барат, кээ бирде жөндөн жолу мындай бир карасаң бир кандай десем, болбогон эле нерсе бирөөнө бир нерсени алып берип койдум. Бир кетип барат карасаң бирөө малын сайып койгон экен, ачка болуп калыптыр, биягын баарын жеп бүтүп калган экен. Акырын алып башка жерге сайып койдум. Же болбосо суу сап турган экен, ошонун баарын сугарып койдум, кайра сайып койдум ордуна. Бул билбейсиң да, каяка апарарын. Бир күн болот, жакшылыктын баасы болот. Ошол мезгилде жакшылыктын баасын эч бир нерсеге сатып ала албагат адамдар. Эч бир нерсе сатып ала албагат. Ошон үчүн Алла Таала өзү хасана деген жакшылык. Жакшылыкты бул дүйнөдө кылыш керек, аны Алладан тилеш керек, ошо жакшылык кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ошону ахиретинде жакшылыгын тилеш керек экен да, ошол жакшылык эртең таразада оор болушун тилеш керек экен. Аны эң чоң нерсе биз билбейбиз. Кээ бирде адамдар бар, мисалы алса 4 айлыктан 10 жол берген. Өмүр бою мухлистик кылып жүрдү. Өмүр бою мындай даже мындай бир эл чылап мындай жыргатып деле жашаган жок, мисалы алса дейли да. Үй курган жок, машина алган жок, эме деле кылган жок. Киши мындай жаллаңыч мээнет менен жүрүп кетти. Бирок Алланын алдына барган мезгилде ошо сооптун баарын коюп туруп эле, анан кийин бир адамга кылган жаманчылыгынын, бир айбанга кылган жаманчылыгынын себеби менен эмне болуп кетиши мүмкүн экен? Азапталып, көп билбейбиз, канча жыл азапталып калышы мүмкүн экен. Анткени себеп билебиз да, туурабы? Ким ыйман келтирген болсо, акыр түбү тозоктон кутулуп чыгат. Ким ла илаха иллаллах деп ушуга ыйман келтирген болсо, ал азаптан сөзсүз кутулуп чыгат. Бирок качан кутулуп чыгат? Туурабы? Ошон үчүн жакшылыктын баасын билели иншалла. Аракет кылабыз жакшылык кылганга. Ушул жерде отурганда да жакшылык кылыңыздар. Ушул жерде отурганда жакшылык кылыңыздар. Өзүңөр үчүн жакшылык кылыңыздар, субханалла. Көп дуа кылыңыздар. Көп дуа кылыңыздар. Көп дуа кылыңыздар. Дуа кылгандан тажабагыла. Сурагандан тажабаш керек. Алла Таала сурагандар бар бекен берейин дейт экен. Эгер бир адам намаз окуп туруп аркасында дуа кылбай туруп кетип кала турган болсо, Алла Таала таарынат экен мындай айткандачы. Бул пендем ибадат кылды, менден эч бир муктажсыз, мындай беймуктаждай туруп кетип кала турган болсоң, Алла Таала субханалла нааразы болуп калат. Ошо сен намаздан кийин дуа кыл, зикирден кийин дуа кыла бер, ар бир дуа эмеден кийин дуа кыла бер, даараттан кийин дуа кыла бер. Бүт өзүнүн дуасы бар. Мисалы азандан кийин дуасы бар, өзүнүн мешитке киргенде дуа бар, субханалла, машинеге отурганда дуа кыл. Дайым такай Аллага таянып беришибиз керек. Адамдар бир байке айтат, мен дейт ушу дуа кылганда бир нерсени амал кылдым дейт, бир шейх айтты дейт мага дейт. Ошол дуа кылып баштадым, Алла Таала эч качан дуамды кабыл кылбай койгон жок дейт. Биринчиси 7 жолу салават айтам дейт. Анан дуа кылам дейт. Андан аягында дагы 7 салават айтам дейт. Анан субхан бүтүрөм дейт. Ушул жылдан бери, ушунчадан бери дейт, бир да жол менин дуам кабыл болбой калган жок. Кээ бирде дуа кылып туруп, мындай туура эмес дуа кылбайын, бир нерсе сурап албайын деп корком дейт. Кээ бирде айтат, бул дүйнөгө эле берип коюп, ахиретке мага калтырбай койгон жоксуңбу деп Алладан сурайм дейт да. Ошон үчүн дуа ушундай нерсе. Алла Таала өзү айтат да, фадууху биха, силер өзүңөр мындай Алладан сурагыла, жөн эмес купуя, мындай ичиңерден, купуя субханымеден, балдарыңарга да дуа. Мен көчө бир нерсени алдым, окудум. Эгерде эки түрлүү адам бар экен. Эч качан субханалла Алланын алдында алар кейбей эле койсот экен, өз рызкысыначы. Биринчиси бул ушундай адам дейт, ага бал атасы энеси дуасын берген дейт, батасын берген. Өмүрү кем болбо деп койгон дейт. Бол дейт, ал эч качан кем болбойт. Экинчи адам бар дейт, субханалла, ал ата-энесин нааразы кылып койгон. Эми ал эч качан бай болбойт, кейбей эле койсун да, субханалла. Ошол себептен кээ бир дуалар бар, адамдын жашоосун өзгөртөт. Ошон үчүн ошо жашоону өзгөртө турган дуанын ээлери бул ата-энелер болуп эсептелет, субханалла. Аракет кылалы, амин. Алла Таала ниетти ак кылсын, экидөө жүз жаркыланы болсун. Амин роббил аламин. Алла сиздерден разы болсун. Асырдан кийин иншалла 10 мүнөт окуйбуз да.